Мамлекеттик органдардагы жумушчу тил кыргыз тили болушу керек. Мындай сунуш Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорунда айтылат. Аталган долбоор парламенттин 18 январдагы жыйынында каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын ушул мыйзамы биздин мамлекетибиз үчүн миңдеген мыйзамдардын ичинде абдан бизге зарыл керектүү. Кыргыздын эртеңки, бүгүнкү, кечеги тарыхынын бардыгын чагылдырып турган, биздин жашоо тарыхыбызды чогултуп ушул тагдырына ээ болуп турган мыйзамдардын бири деп айта кетсек болот. Анткени биздин азыр ушул глобалдашуу доорунун соңуна чыгып бараткан кезде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын ар бир элдин өзүнүн улуттук тили жана маданияты сакталып калышы бул өтө маанилүү нерсе. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар ар кандай пикирлерин айтышты. Алардын арасында кыргыз тилин тез жана натыйжалуу үйрөтүү ыкмалары менен камсыздоо сунушу дагы болду. Аталган мыйзам долбоорунун мурунку мыйзамдардан кандай айырмасы бар деген суроо менен мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасынын орун басары Жылдыз Орозобековага кайрылып жооп алдык. Мунун мурдакы мыйзамдардан болгон айырмасын белгилеп кете турган болчу болсок, мурдагы мыйзамды негиз кылып алат дагы, ал жерде негизи мындай бир максаттар белгиленген менен ар кимдин ушул мамлекеттик мекеме болобу, уюм болобу, же жергиликтүү башкаруу болобу, же башка болобу, мына булардын милдеттери так аныкталбай калган да. Ошол милдеттердин бардыгы тең майдаланып аныкталды. Анан дагы көп талаш тартыштарды жаратып келген терминологиялык жана ономастикалык комиссиялардын иштешин ушу жолго коет. Ошону бул туура жазуу ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн ар тараптуу каралгандыгына абдан маанилүү пункттар кирди. Мындан сырткары ошо мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны жан жактуу мындай ишке киргизүү, ушул дагы өзүнчө бир пункт менен, пункт эмес, өзүнчө берене менен каралды мамлекеттик программаны жүзөгө ашыруу боюнча.